15 жылдай Америка Кошмо Штаттарында билим алып жашап келген Тимур мырза ал жактагы жакшы жашоосун таштап, Кыргызстанга биротоло көчүп келди. Ал өлкөдөгү акыркы кырдаалдан кийин мекенге кайтып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууга ниет кылган. Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты төмөндөп кеткендигин айткан Тимурмон Америкадан алып келген билимин жаштар менен бөлүшүүгө даяр. Азыркы эски бизнесмендер бир нерсени алып алабы же антеби же мынтеби, бул жаңы технологияда сиз болбогон жерден өзүңөрдүн акылыңар менен, өзүңөрдүн башыңар менен бир компания чыгарса болот. Жана ушул Кыргызстандан ушундай бир чоң технологиялык компания чыкса, ошол эле компания биякта эле жүргөн студенттерди, окуучуларды, апаларды, аталарды, балдарды ишке алса болот да. Биз деген азыр жөнөкөй эле академия кылып, программисттерди чыгып чет өлкөгө бергибиз келбейт. Биз аларды чыгарып, алардан ушу ишкерлерди кылып, компанияларды кылып, ошо компанияны түзгөндө мен анан уже өзүм миссиям бүттү деп ойлошсо болот да. Кыргызстандык мигранттардын 70% 28 жашка чейинки жаштар. Өлкөдөгү жумушсуздуктан жыл сайын чет жака ооп жаткандардын саны көбөйүү гана үстүндө. Мындан улам коомчулукта билимдүү жаштарды чет жака кетирбей, Кыргызстанда жумуш орду менен камсыз кылыш керек деген пикирлер айтылып келет. Өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам соңку убактарда чет өлкөгө чыгып кетүүнү каалагандар көбөйгөнүн айткан активисттер калыш же кетиш керек деген форум уюштурган. Кыргызстанда бул акылдуу катмары кетип калат да, билимдүүлөр көбүрөөк убактарда чыгып кетишет. Анткени алар ошол билимдүүлөр өздөрүнүн күчүн билишет да, сыртта жеңил жашоого кетип калышат да. Бирок биз аны жол бербешибиз керек да, жана акылдуу катмары чыгып кеткен убакта Кыргызстан бул хаоска оор такалат да. Бирок акыркы убактарда ушул нерсе айтыламчат, бул тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Биздин максат биз дайым биз калабыз, күрөшөбүз, бул жакта болобуз, бул жакта жашоо оңолот деген бир ойлорду беребиз да. Форумдун катышуучулары бактылуу адам Кыргызстанда болобу же Америкадабы, Марстабы бактылуу боло аларын айтышты. Ал эми бактылуу боло албаган адам наалып же башка нерсени издеп эч убакта бактысын таба албайт. Өлкөдө калууну каалагандар коомдун келечеги, жакшы жашоо үчүн күрөшүүсү керек дешет активисттер. Билимдүү жаштар өлкөнү таштап кетпеши керек. Кыргызстандын келечегин ойлосок, мамлекетте калышыбыз шарт. Бизде акылдуу, аракетчил жаштар көп. Алардын башын бириктирсек, жакшы жыйынтык болот. Кыргызстан учурда мыкты уул кыздарына өтө муктаж. Форумдун биринчи күнүндө 5 баяндамачы Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып беришип, аймактардан келген жаштарга мыйзам үстөмдүгү өнүккөн өлкөгө алып барат, келечек жаңы технологияларда, сынба деген темаларда кеңири маалыматтарды беришти. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.